Талас облусу, Манас району. Урматтуу делегаттар, урматтуу президент, мен негизги үч маселени айтайын атам. Биринчи маселе жумушсуздук, ички тышкы миграцияны токтотуу. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү, миллион деген жаштар бүгүнкү күндө чет өлкөлөп жумуштун айынан жүрүшөт. Ошол эле жаштарыбыз өзүнүн жаштыгын, күчүн бүгүн башка өлкөлөргө арнап атат, өз мекенин арнабай. Ошондуктан ошол жаштарга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болсо, жана жеңилдетилген кредиттер берилгени менен, ошол эле жаштар жеңилдетилген кредит алайын деп барса, залог маселеси чыгып атат. Бүгүн жаштардын колунда миллиондорду тартып келе турган залогтору жок. Айылдагы үйлөрү 150 миң, 200 миңге гана сомдорду тартып келе алат. Ошондуктан залог маселесин чечилсе, жаштар ошондой бир каражаттарды, жеңилдетилген каражаттарды ала алса, ошол жаштар ишкерлик менен алектенип, элибизди жумуш менен камсыз кылат эле. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Өзүңүздөр соцсеттерден окуп атасыздар. Бүгүн күйүүчү май боюнча жанагы сырттан машиналарды ташып келүү, жана ички ишибиздеги айдап жүргөн машиналардын эскилиги боюнча ушундай маселелер байма-бай көтөрүлүп келет. Мунун чечүү жолун мен мындай деп көрөт элем. Кошуна өлкөбүз, Кытай өлкөсү электромобилдерди чыгаруу жагынан бүгүн дүйнөдө алдыңкы өлкөлөрдө турат. Ошо кошунабыздан үлгү алып, мүмкүн ошолор менен кандайдыр бир сүйлөшүү жолдоруна барып, Кыргызстанда бир электромобилдерин чыгара турган бир завод курулса, ошо элге жакшы жеңилдик болот эле. Биз артка бирөөлөр башка өлкөлөрдүн эски унааларын ташып келбей, өзүбүздүн заманбап жакшы унааларыбызды бир айдаганга насип этсе деген ойду айткым келет. Анан кийинки маселе, үчүнчү маселе. 12 жылдап биз ошо курултай маселесин бир топ агаларыбыз менен көтөрүп келдик. 5-чи чакырылыштын депутаттары, 6-чы чакырылыштын депутаттары ушул маселени ошол кездеги баш мыйзамда турганы менен 52-чи беренеде ошондо дагы кабыл албай келишкен. Бүгүн дагы баш мыйзамда өзүнчө берене болуп киргенине карабай, 7-чи чакырылыштын депутаттары дагы бүгүн комитетте карап, эмнегедир ошол баш курултай мыйзамынан чоочуркап кабыл албай келет. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздер элдин өкүлүсүздөр. Эл үчүн иштей турган мыйзамды, эл көксөгөн мыйзамды, элдин бийлиги болгон, өзөгү болгон элдик курултай мыйзамын эмне себептен кабыл албай жатканыңыздарды мен түшүнбөй келем. Ошондой ушундай элдик мыйзамды сиздер кабыл албасаңыздар, биз сиздерди элдердин өкүлү деп айта алабызбы? Албетте айта албайбыз. Өзүңүздөргө керек мыйзамдарды бир күндө 3 окуудан окуп кабыл алып атасыздар. Элге келгенде ушинтип каласыздар. Мына 6 айдан бери комитетте каралбай келет. Рахмат. Анан дагы айтып кете турган нерсе, баса белгилеп кете турган нерсе, ооба баш мыйзамда курултай бул көзөмөлдөөчү жана сунуш берүүчү элдик орган катары кирип атат. Мен ушул жерде айткым келет, мүмкүн керек болсо, баш мыйзамга толуктоо киргизиш керек. Курултай көзөмөлдөөчү жана курултайдын суноочу милдеттүү түрдө аткарыла турган болсун деп киргизгим келет. Турабы ушуну? Ушуну дагы урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, ушуну дагы мына эл колдоп атат. Ушуну дагы өзүңүздөр бир анализдеп, ушуну бир чечип берсеңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бактыбек Мамытов, Максутов. Жазуучу мына маданият тармагынын өкүлдөрүнөн Аксакал келиңиз, даярдансын Ысык Көл областынан Байгубатов Эркин, Ысык Көл району.